Max байке. Hey, aldın mı? App Store, that's great. Kantip? Бұл эмне? App Store'ыңа. Bu App Store degen Akılbek ne degen? Sen aldın mı? Бұл неме да баягы. Мисалы үчүн App Store жанагы Apple компаниясынын өзүнүн бир базары бар да. Ал базарында программалар бар. Мына iPhone, iPad деген устройстволор чыгып атпайбы? Ошолорго мисалы үчүн интернеттен программа качать этем десеңиз, кээ бир программалардын акчага сатып алышыңыз керек да. Эми мисалы үчүн Visa карта же болбосо банковский счетуңуз болбосо, мындай App Store деген карточкалар менен колдонсоңуз болот. Булар мисалы үчүн 500 рубль. Ошол кодуна киргизип туруп, мисалы үчүн ар кайсы каалаган ушу 500 рубльдин немесинде сатып алсаңыз болот да. App Store дегенде мындай да application деген бар, приложение деп коет го, программа колдоносуз. Store деген магазин. Мындай ичинде базарда ал жерчи. Базарда элдер картошкасын алып барып сатат, эмесин алып барып сатат, базарга киресиз го. Анан ал жерге дагы арендага акча төлөйсүз, Ошол сыяктуу базарга алып чыгат дагы ал жерде приложение деген бу, application деп коет да. Мисалы эмне кылыңыз, мен программа жасадым. Oyun болушу мүмкүн, үйрөнө турган нерсе, ыр болушу мүмкүн. Эмне болсо ошону алып барасыз да, ошол жерге коесуз. Элдер ушул iPhone'дор менен же iPad'дар менен кирет да ошол жерге, ошону көрсө, ошол өзүнө түшүрүп аламыз, iPad'га, планшетине же телефонуга же компьютерине ошол жердин акчасын төлөйт дагы, ошону түшүрүп алат. Мындайча айтканда, мындай кандай көрүнбөгөн базар да, виртуальный базар десек болот. Бу App Store'нун ичинде эмне код болобу, чтобы киргизиш үчүн? Кантип киргизет аны компьютерге? Мисалы Америка башка жерде болсоңуз, буну сатып аларда сиз кредит картаңыздын номерин колдонуп сатып аласыз да, акча тияка которулат, анан сизге ушул программаны берет да. Анан биз Москвада жүргөн үчүн, Москвада кредит картабыз жок болгон үчүн акыл мисалы эмне кылдым? Бардагы сизонолордо ошондой карточкалар сатылат да. Мындайча айтканда кандай контурлар, эмне коет, единицага окшогон нерсе да. Ошол единица уже акча временный да, мына 500 рубль. Счетуңуздан эмес, банковский счеттон эмес, ушундай картага акча бересиз да, ошол картаңыздан код киргизесиз, ошол акчаңыз кетет ал жака. Жок, ошону түшүнүп атам. Азыр сага деген мындай карточка берди да. Ошол карточкада номери бар да, коду бар. Ошол кодуңду чтобы я имею в виду, эмеге компьютерге же мунуларга киргизиш үчүн кодду надо киргизип, киргизип эле койсоңуз болду. Типа пароль. Пароль акчанын 500 рубль түшүп калды да мага азыр мисалы үчүн менин счетума. Азыр мисалы үчүн ошол эми 500 рубльни канча убакытка чейин колдоно аласың? Колдоно берем. Просто мисалы үчүн бир программа 100 рубль турат мисалы үчүн. Сатып алдык го. Мисалы мына азыр биз жазып аткан ушул программа, ушу колдонуп жазып атабыз го. Ушуну сатып алдык 100 рубльга. 99 рубль турат. Ушуну сатып алдык. Сен значит 5 рубльга сатып алсаң ушундайдан 5ти башка программалар. Каалаган программалар сатып алсаң. Же эрде түшүрөсүз. Же сатып алсаң. Сизге мисалы App Store'га киргизели бүгүн бир күн карап тандаңыз, сизге кайсы программа же ыр же бирдемке жагат. Же мисалы орусча программалар болушу мүмкүн, орустун үйрөнүү программа. Сиз орусча үйрөтөсүз го. Ошондо ушу программа жакшы керек, произношение программасы десеңиз, ошону тандайбыз да, канчасы $1 болсо 33 рубль же биздики $3 99 рубль да. Ошого жараша ошону түшүрөбүз. Сатып алабыз. Анан ошону түнүп калабыз. Ошон үчүн азыр бул азыркы убактарда уже мындай виртуальный базар болуп кетти да, аябай көпчү. Алган нерсеңиз колдоно албак, мындай кармай албайсың, только ушундай колдоносуз да. Мисалы азыр Дордойдун ээси өзү сатпайт да, элдер келе базар коюп берди, элдер сатып атпайбы? Бул да ошондой Apple компания базарды коюп берди, бирок өзү сатпайт. Бизге окшогон ар кандай адамдар, программисттер мисалы бир программасын жасайт да, ошол жерден сатат да. Биз элдикин алып атабыз, Apple'дыкын эмес. Бирок аренда төлөйсүз, правильно? 30% экен. Ошо сатып аткан киши аренда төлөйт. Сизде товар даярдаңыз, сервисный товар. Биз ушул жака коебуз, сатабыз десек, анда 30%-ын Apple Store базар ээсине төлөйбүз. Жана эсиңиздеби, баягы бир китеп жазып туруп ушуна сатты деп элдим беле? Ушул сыяктуу да, азыр адамдар уже аябай акча көп жасап баштады. Жанагы ордунан жылбай туруп эле миллионер болсо болот экен. Ошондой. Сизге керек баягындай дизайн, аябай вкусуңуз болсо болду. Просто азыр негизи мындай да. Азыр жаштарда ушундай аппараттар көп. iPad, телефон, iPhone дегендерчи. Бирок баары эле же оюндорго колдонот, же башка эле агентте отурат, же дагы социалдык тармактарда отурушат. Анан мындай бир пайдалуу нерсеге да колдонсо болот да, чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол эле платный программалардын арасында бесплатныйлар да бар. Ошол же App Store ошол. Дагы суроолор болсо, чай ичкен сайын улантабыз. Эртең дагы эмне суроогуңуз болот билбейбиз. Биздин суроолор болсо дегендей. Макул анда учула жашала, эмки
подкастта көрүшкөнчө. Bye.